биздин 30 жылыбызды карасаңыздар, бүт 8 референдум тең ушу бийликтин тегерегинде болуп келген. Адамдын укугуна эч ким тийишкен жери жок. Билесиз да, баягы койдун паспортун айтканда дагы бир 3 жыл мени чылдыңдап жүрүштү. Ал компания да өзүнүкүн айтсын, мен дагы өзүмдүн үй бүлөмдүн ар намысын коргой турган механизмдерди колдонобуз. Азыркы кандидаттардын арасында Садыр Нуркожоевич туура саясатты жасап атат. Анан ошонун ичинде 3 олигарх менен иштештим да. Кыргызстандын байыбыз деген Данияр Үсөнов менен иштештим. Өмүрбек Токтогулович менен, Алмаз Шершенович менен. Үчөө тең декларациясында көрсөтөт да, мен айлыкка жашайм дейт. Дамаск жөнүндө көп сөз айтылат. Сиздикиби ошо отель? Жок, Өмүрбек Черкешевич конституцияны жазып койгон. Конституцияга исчерпывающие полномочия президента деп жазып койгон. Анан өзү кийин юридикалык эмес ыкмалар менен кайра президентке бийликтин баарын алып барып берип койгон да. Амансызбы, Супер ТВ каналынын көрүүчүсү, назарыңыздарда кайрадан саясий коктейль берүүсү. Бүгүнкү берүүбүздүн коногу бүгүнкү күндө абдан талкууга алынып аткан инсан, буга чейин бир нече ирет каржы экономикалык секторду башкарган адам, бир нече жолу жогорку кеңешке депутат болгон адам Акылбек Жапаров агабыз болмокчу. Акылбек ага, биринчиден сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушундай график менен бизге маектешүүгө убакыт тапканыңыз үчүн. Сизге дагы чоң рахмат, кечирип коесуздар. Бирок 50дөн өткөндөн кийин убакыт өтө тез кыймылдап, өтө тар болуп калат экен. Ошондуктан сиздерден да кечирим сурайм, кечирейин. Мен биринчи суроомду ошо бүгүнкү жогорку кеңеште болуп аткан иштер жөнүндө баштайын деп турам. 80 депутат эмилгелеп, жаңы конституциянын долбоорун коомчулукка чыгардыңар талкууга. Анан аны көбүрөөк бөлүгү конституция деп атап, жогорку кеңеште ошо демилгечи болгон депутаттардын бир тобу мен кол койгон эмесмин деп секирип кетишти. Дагы бир тобу окубай туруп кол коюп койгон элем деп секирип кетишти да. Анан Акылбек Жапаров жалгыз референдум жөнүндө мыйзамды демилгелеп чыкты. Эмне үчүн? Бизде регламент боюнча биз коллегаларыбызды комментарий кыла албайбыз да. Бирок өзүм боюнча айтайын, мага кайсы мыйзам келбесин окуп, көрүп, таанышып, билип туруп, анан жактыргандан кийин анан кол коем да. Ошондуктан экинчи сурооңузга дагы кайра жооп берейин. Курманкул Токторалиевич апрель айында, октябрда, эгерде 4-ндө 5-ндө парламенттик шайлоо болуп калса, анда эл өзү чечсе жакшы болот эле. Кандай башкаруу системасында жашаган. Эл өзү бийликтин булагы болуп атса, бийликти, мисалы, парламентке 5 жылга мыйзам чыгарган бийлигин берет. Анан парламент аткаруу бийлигин коет. Же болбосо президентке 5 жылдык мөөнөткө ар бир адамдын өзүнүн башкара турган укугун биз берип атабыз да. Анан ошол эки башкаруу принциптери кандай болот? Бийликти эл бергенден кийин эл дагы ошону аныктап берсе туура болот деген мыйзам жазган. Бирок ал убакта билесиздер, саясий ситуация ар кандай болгондуктан ал киши дагы Акылбек Өсөнбекович мен бөлөк депутаттарга деле мен оюмду бөлүшкөн. Кайрылып, алар деле инициатор болом десе болмок деп мен ал киши менен жакшы 5 жыл жакшы парталаш, жакшы бир классташ болуп калдык да. Бир топ ойлорубуз бир дал келип жүргөндүктөн мен деле ошондо инициатор болоюн десем болгон жок. Анткени өзүңүздөр билесиздер, жанагы экс-президенттин макамын алаарда дагы 2 киши болуп калып, анан бирөө отказ кылып, ушундай кыйынчылыктар болгон да. Анан ошондо дагы Курманкул Токторалиевич жалгыз өзү чыккан. Ошо апрелден бери эле биздин сайтта илинип турду. Мен ал референдумга алып чыгып аткан ушу башкаруу принциптерин аныктап алайлы деген эчтекесин өзгөрткөн жокмун да. Концепциялардын баары ошол эле НПОлор менен, ошол эле юристтер менен баары менен талкууланып чыккан да. Механизмдердин баары даяр болчу. Анан сиз белгилеп кеткендей, жана конституциялык реформага барабыз деп катуу мындай инициатива болуп чыгып калды. Анан конституциялык кеңешме болуп калды. Анан ошо кеңешмеге деле, ошо юристтер деле, конституционалисттер деле, бир топ доктор наукдар дагы барды. Алар дагы ушу көбүрөөк ушуну талаш тартыш болуп калды да, кандай болуш керек башкаруу принципи. Эгерде президенттик болсо, анда парламенттин мүмкүнчүлүктөрү кандай болот?
же болбосо жалаң парламенттик болсоң да парламент эле шайланып, Прибалтикадай кылып же Германиядай кылып парламенттин ичинен эле президент шайлап коелу, такталаш болбосун деп. Биздин 30 жылыбызды карасаңыздар, бүт 8 референдум тең ушу бийликтин тегерегинде болуп келген да. Адамдын укугуна эч ким тийишкен жери жок. Биздин көз карандысыбызга тийишкен эч ким жери жок. Ошондуктан ушуну тактап алсак жакшы болот эле деген да талаштардын баары кетип калды да. Анан ошондо мен Курманкул Токторовичтин мыйзамын эстеп, а киши менен дагы акылдашып, кандай дейсиз? Эгерде каршы болбосоңуз, биздин регламентте мүмкүнчүлүк бар. Депутат кайсы бир себептер менен бөлөк жумушка кетип калса, кайсы этабында болбосун, бөлөк депутат ошону алып кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Анда мен ошондой кылайын деп, анан эстеп, жана айрым депутаттар окубай койдук элек, анан көрбөй туруп кол койдук элек, анан мен кол койгон эмесмин дегенден кийин, азыр ушунчалык саясий ситуация кыйын болуп турган кезде, анда жеке жоопкерчиликти өзүм мойнума эле алайын. Бөлөк коллегаларымды ар кайсы сөздөргө дагы, ар кайсы сырттан болобу, ичинен болобу, давленияга дагы кичине сактайын деп эле анан өзүм алып чыктым да. Ошондо дүйшөнкул болдуңузбу сиз? Эми ким билет, мен негизи билесиз да, баягы койдун паспортун айтканда дагы бир 3 жыл мени чылдыңдап жүрүштү. Мен жеке эле койдун паспортун айткан эмесмин. Мен ошондо цифровизация жөнүндө, идентификация жөнүндө ошонун баарын айтып бергем да. Бирок эми элге туура эмес түшүндүрүп аламбы же алдын ала эртерээк айтып коембу, көбүнчө өзүмөн кетет го деп атам да. Мен такай биринчи кетирилген кемчиликти өзүмдөн издейм да. Элден эмес, ошо Зулушевдин ал башкы прокуратурага жумушка кетти. Анан ошонун демилгесин мен регламентти бузбай улантып кеттим деп атасыз да азырчы. Бирок ал жерде сизди биз жана баарына каршы деген кыймылды уюштура алган адам катары да тааныйбыз да, саясатчы катары. Анан эмне үчүн жанагы жерде баарына каршы деген неме мүмкүнчүлүк жок? Андай да тандоо болушу мүмкүн да, президенттик, парламенттик, анан сиз менен сүйлөшүп атканда мен айттым, ошо сайтта илинип турган буга чейин илинип турган. Бирок референдум жөнүндө мыйзамда атайын белгилениптир. Эгерде альтернативалык түрдө суроолор чыкса, анда баарына каршымын деген дагы сөзсүз түрдө болуш керек деп. Анан биз экинчи окууда ошону коштук. Азыр баарына каршымын деген да бар да. Анан айрымдар сурап калышты, эмне үчүн аралашма деп деле кошуп койбойсузбу депчи. Анан мен эми өзүм академия юриспруденцияны дагы бүтүргөм, юридический академияны дагы, заочный болсо дагы билем. Бирок мен адистерге дагы айрылып көрсөм, аралашма деген сөз жок экен да, юридический терминологиядачы. Же президенттик парламенттик, же парламенттик президент деп экиге бөлүш керек. Бирок анда президенттик парламенттик эмнеси менен парламенттик президент менен айырмаланат, ал жерде дагы бир топ чаташып калат экенбиз да. Анан ушул конституциялык комитетте ал жерде адистер иштейт да, ушул конституционный право боюнча, референдумдар боюнча дегендей. Анан алар менен акылдашып, ошо бир бүтүмгө келдик. Президенттик деген, эгерде президенттик болсо анда аткаруу бийлигинин башында турат, анда парламенттик өзүнчө болсун, а парламенттик болсо да парламенттин ичинде эле президент дагы шайланат, анан өкмөттү дагы парламент шайлайт деп экөөнү коелу. Баарына каршысын сөзсүз түрдө мыйзамда жазылгандан кийин алда болсун. Эгерде баарына каршы жеңип кетсе, анда азыркы система кала берсин. Аралашмада, мындай жөнөкөй тил менен айтканда. А так биздики парламенттик президенттик өлкө деп белгиленип калган. Сиздин Жапаровдардын үй бүлөсү менен Финполдун ортосунда азыр бир окуялар жүрүп атат. Финполдон ушундай маалымат октябрдын аягында болуш керек эле. Жапаровдардын үй бүлөсүнө тийиштүү фирмалардан салык төлөөдөн качышкан, ошондон улам мамлекетке 90 миллион сом чыгым, зыян келтирилген деген маалымат чыкты. Туура эмес информация көчөгүн эле генералдык прокуратура чыгарды, билесиздер. Текшербей туруп эле айрым бир учурларда ушундай информация чыгып кеткен экен. Ошо Финполдун адистери 507 миллион сомго чейин туура эмес маалымат бериптир. Өзүнүн жетекчилерине дагы коомчулукка деп генералдык прокуратура предостережениясын берди. Анын ичинде сиздерге дагы, анын ичинде биздики дагы бар да. Бизде 2017-жылы эле Алмаз Шаршеновичтин доорунда мага кылмыш ишин козгошкон, Чудиновго, анын ичинде мага дагы деп канттагы МИС деген компанияга тиешелери бар деп. Анан ал жерде 2,5 гана проценти менин келинчегимдин акциясы болгон.
Бүгүн деле ошо 2,5% бар, калган чет элдик инвестор бар. Анан ал компания 200 миллион сом убагында сууду алган деп, ошо 17-жылдан бери 200 миллион сом суудасын төлөп бүтүптүр. Анан ал компаниянын бир 55 миллион сомдук талаш тартышы бар экен. Илгери Советтер Союзунан бери колхоз сыяктуу келатканда, ошондон бери төлөнбөй келаткан соцфонд менен анан сотто турган талаш тартышы бар экен. Бир дагы салыгынын кечиктирилген эмес. Ал карызы соцфондто белгиленип карточкасында турат, анан залогу дагы турат. Ошо карызга төлөй турганчы. Мына ушул экинин баары ачыктан айкын турат деп, ушул компания өзү мына Кактус медиага бөлөк информациялардын баарына тарады да. Мен сиздерге да азыр бүткөндөн кийин берип коеюн. Так что бул маалымат туура эмес. Муну эми бул өмө төкмө дүйнө болуп атпайбы азырчы? Биз башыбыздан биринчи революцияны өткөзгөн жерибиз жок да. Анан ушундай убактарда ушул ретинде чоң туура эмес информациялар кетет. Бирок эми буюрса бул шайлоолордон кийин дагы биз мунун баарын тастыктап, ал компания да өзүнүкүн айтсын, мен дагы өзүмдүн үй бүлөмдүн ар намысын коргой турган механизмдерди колдонобуз. Жапыкеевдин Жапаровдун жубайы 200 миллион сом төлөдү дегени дагы ошондо туура эмес болуп калдыбы сиз? Мен туура эмес эле деп айтып атам. 10 декабрь күнү айтты да. 200 миллион бул сууда болгон. Ал ошо алынгандан бери 2009 жылдан бери төлөнүп келаткан сууда болчу, ошону толугу менен төлөп бүттү да. Бирок ошо Финпол дагы келип эмне болуп атат деп ошо эки информациялардын баарын алган. Балким ошонун кызматкерлери туура эмес өзүнүн жетекчилигине информация берди го деп атам да. Эч кандай сокрытие болгон эмес. Сокрытие деген бул чоң кылмыш иштердин бири да. Ошондо сиз мындай убактысы менен төлөнүп келаткан эле иштин бүтүшү катары айтып атасыз да азыр. Мындай Финпол талап кылды, анан төлөп берди, жана кусту деген сөз болуп атпайбы? Азыр андай нерсе болгон жок. Жок, ал убагы менен келип атат. Финпол дагы келип төлөп койсоңор жакшы болот эле деп, алар ошо компания менен өзлөрүнүн карма катнаштары бар да. Мени бир учур бир аз ойлонтту да. Азыр учурдагы бийлик өткөндө президенттин милдетин аткарып турган маалында Садыр Жапаров дагы өзү жарыя кылган болчу, экономикалык амнистия жарыялоо боюнчачы. Анан ошол мыйзамдын демилгечилеринин бири сиз болдуңуз да, азыр жогорку кеңеште? Бул эки мыйзам бар да. Бул эки мыйзам бар. Демилгесин мен толугу менен колдойм. Азыркы кандидаттардын арасында Садыр Нуркожоевич туура саясатты жасап атат. Анткени улам эле өткөн менен чукулаша берсек, бири-бирибизди талаш тартыш менен жүрө берсек, анда астыга жылбайбыз деди. Кимде ким өзүнүн күнөөсүн сезсе, же болбосо кайсы бир кылмыш иштери менен далилдери болсо, далили жок болсо деле өзү келсе, акчасын төлөсө болот деген таризди айтып чыкты. Бирок мыйзам чегинде мунун баары такталган эмес да. Ал эми азыркы сиз айтып аткан экономикалык амнистиялар, же болбосо азыр мына бүгүн каралып атат, айрым мыйзам актыларын өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча демилгени менин 4 коллегам көтөрүп чыгыптыр. Мени 5-чи кылып сиз колдойсузбу дегенде мен колдойм деген, бирок өчөгөнү мен комитеттен айттым, бул кызыкчылыктардын кагылышы деп менин мурунку бир колунан жетелеп келген жакшынакай өзүмдүн коллегам бар эле, депутат Бекешев деген. Ошо айтып чыккандыктан мен экинчи окууда мен фамилиямды алып койгула дедим да. Бирок бул мыйзамды эки мыйзамды чогуу караш керек эле да. Биринчи мыйзам бул ыктыярдуу түрдө декларацияны жасоо, өзүнүн кирешеси менен чыгашасын. Бул мыйзам Сооронбай Шарипович Жээнбековдун доорунда кирген. Бирок айрым жерлери менен мен макул эмесмин деп кайра келгендиктен азыркы парламент кайра өзүнүн укугун чойгондон кийин ошо президенттин айтканы менен туурамын деп кайра жиберди. Муну бүт жалпы элге түшүндүрүшүбүз керек. 30 жылдан бери жакшыбы жаманбы элде болуп калды. Өкмөт кедей, бирок элде болуп калды да. Мына азыр бизде 1.415.000 абонент бар электрический связи. Ошончо үй бүлө бар десек, 1.270.000ден ашык машина болуп калды. Ар бир кишинин үйлөрү, квартиралары болуп калды. Мына Дордойдо, Кара Сууда, көчөдө жүрүп, иштеп, ошолордун баарынын негизинде үйлөр, машинелер курулду дегендейчи, балдар окулуп атат. Анан азыр эми мына цифровизация кирди. Азыр элдердин баары декларациясын берет.
Анан азыр мына көп учурда эле мына чиновниктерди кустурабыз деген бир кыргыздын терминологиясында колдонулбаган литературный тилде, мындай адабий тилде эмес, ушундай кетип атат. Бул азыр ар бир үй бүлөгө тийиштүү болот. Мына азыр башталат, 1-январдан баштап, кирешең каяктан? Бул машинени каяктан алдың? Үйдү каяктан алдың? Эгерде үй сеники болсо эмне салык төлөгөн жоксуң дегенден баары башталат да азырчы. Мына цифровизация болот, ар бирибизде айфон, телефондордун баары бар. Азыр безналичный расчет кетет, расходдун баары түшөнө баштайт. Мына исламда деле айтып коет, көрбөйт деп ур кылба, укпайт деп ушак айтпа деген заман келди азыр бизде. Кыргыздарга келди да, интернет аркылуу. Азыр баары көрүнүп турат, баарын артында изи калып атат, баардыгын угуп койсо болот да, жаңы технологиялар менен. Ошондуктан элдин баарына мүмкүнчүлүк берип атабыз да. Мына 1 жыл ичинде экономикалык амнистия болот. Муну Садыр Нуркожоевич өзү айткан жери жок. Бул тиги мурунку мыйзам өткөндөн кийин айтылды да. Мындан ары кимде ким азыр өзүнүн мүлкүн $1 миллион чейин көрсөтсө, анан нотариус менен ишендирсе, бул меники деп, $1 миллион ашып кетсе, 1% чейин баалуу кагаздарды алып коюп койсо, 5 жылга чейин биз ошого ишенебиз. Сен адал жумуш менен алдың, таптың ушунун баарына. Бирок мындан ары ушул мүлктөн сен акча салыгыңды төлөп тур деген экономикалык ушул өз ыктыярдуу декларация кетти да. Мына ушул экинин алкагында экономикалык амнистия жөнүндө сөз болгон да. Ал эми азыркы экинчи мыйзам болсо, мурун 3 жолу, 4 жолу биз экономикалык амнистия айтканбыз. Ар бир президенттин доорунда болгон да. Бирок кылмыш кодекстерине бул өзгөртүүлөр кирбей калгандыктан бул жакшы иштебей калган да. Бир 5000 негизи жок болуп калганбы? Бир жактан юридикалык жактан бекилген эмес. Анан эл да ишенбей койгон да. Уголовный кодексте сокрытие, тигил бул деген статьялар боюнча турса, анда биз баары көрсөтсөк деле баары бизди камап салат деп эл көп ишенбей, баягы көп ишенбейчүлүк болгондуктан азыр эми бул мыйзам ошо кылмыш кодекстерине өзгөртүүлөрдү киргизип атат да. Анан мурунку мыйзамдар болсо, мисалы товарды алып келип сата бергенге мүмкүнчүлүк берген. Азыр бул мыйзамда болсо айтылып атат. Жок, азыр товар менен кайсы жерден кармалсаң, салыгыңдын баарын төлөп кой экеселеп, бирок андан кийин жазаба. Эгерде кийин экинчи жолу дагы товарды алып контрабандалык жол менен, эми ал бизде эле түшүнүк бар, контрабанда деген, а так түшүнүк салыгы жок сатылган товардын баары ушуга кирет да. Сен эгерде ушул экини таможня очисткасы жок, салыгы жок, мурун социалдык төлөмдөрдү төлөбөй, салыктарды төлөбөй койсоң, биринчи жолу кармалсаң, анда экеселеп төлөнүп кетсең болот. Ошондой кунун экономикалык жактан төлөп кой, сени түрмөгө салбайбыз. Бул биринчиси. Экинчиси, экономикалык ушул экиндей мыйзам бузуулар болсо, сени сразу эле алып барып түрмөгө салбайбыз, соттун чечими болмоюнча деген жакшы дагы ыкмалар бар да бул жерде. Мына бул ушу экинчи этабы закон. Эгерде ушу экинчи этап закондон өтүп кетсе, мен ойлоп атам, жанагы өз ыктыярдуу декларацияны жакшы сиздерден аркылуу, пресса, телевидение аркылуу жакшы элдерге түшүндүрсөк, жылдын аягына чейин баары экономикалык амнистиядан өтүп алыш керек да. Декларация боюнча айтсак, карапайым элдин эми бир машинеси өзүнө эле жазылган, бир квартирасы деле өзүнө эле жазылган да. Көп болсо аялына же энесине жазылат. А вот ушул эле жогорку кеңеште жүргөн толтура депутаттар бар да, өзүнүн жанагы үй элементарно үй катталган эмес ал адамдарга, же бир эски Жигулиси бар да. Вот ошолор баштабайбы өзүнүн мына ошолор каршы болуп атат да. Дээрлик көпчүлөр байлар мени жаман көргөндүк дээрлик көпчүлүгү колунда жоктогулар эмес, колунда барлар да. Анткени мен айтып атам, декларацияны көрсөтүлгөндөн кийин бүт жарандардын баары декларациясын көрсөтсө, сиздер эгерде любой киши күйөө баласы тың чыкты турабы, же балдары тың чыкты, апалары бар, тигилер булар, ошолордун кайненелерине же үй бүлөсүнө, бөлөктөргө, кошуна колон классташтарга каттап коюп атышпайбы? Ошолордун баарын айтып атам. Эгерде силер салык инспекциясына декларациясын берсеңер, бүт жарандар биздики. Мына бөөреки Lexus машина меники, же бөөреки үй меники деп туруп. Бул компания меники. Бул компания меники деп. Силер декларацияда көрсөтүп салыгын төлөп койсоңор, бул сиздики. Муну сот гана ала алат. Кой, уят, күйөө балам мага берди эле деп кайра бербегиле деп атам да. Ошондуктан бул декларацияда көрсөтүлгөндүн баары бул силердин мүлкүңөр да. Эч ким ала албайт муну уже. Ошондуктан мунун бияк жагы дагы бар да. Биз ошондо гана билебиз ар бир кишинин канча мүлкү бар экенин.
Мына мен ушу 30 премьер-министрдин бир 24 менен иштештирмин да, баягы жөнөкөй инспектордон биринчи вице-премьерге, анан азыр депутат болуп жүргөн кезимде. Анан ошонун ичинде 3 олигарх менен иштештим да. 3 олигарх, эң бай Кыргызстандын байыбыз деген Данияр Үсөнов менен иштештим. Өмүрбек Токтогулович менен, Алмаз Шершенович менен. Үчөө тең декларациясында көрсөтөт да, мен айлыкка жашайм дейт да. Анан баарыбыз ишенип атабыз да, туура эле бул айлыкка жашайт экен. Ишенбейт Жок, ошондой түз көрсөтүп атабыз да. Укук коргоо органдарынын баары көрсөтөт, баары көрсөтөт. Андай болбош керек да. Ошондуктан мен такай парламентке айтам. Жыл сайын келип, 1-январь эмдиги жылдан баштап баары декларация толтурсун десем эле, налоговый даяр эмес, бул даяр эмес, анан Акылбек Үсөнбекович айта бересиз, 10 жыл эрте бирдемени айтып саласыз, анан бул койго паспорт берип алсынчы, ушундай сөздөр менен эле мен жалгыз калып калам да. Мына 3 жолу парламенттин депутаты болдум, үчөөндө тең декларация, бүт элдин баары декларация тапшырсын. Карапайым эл тапшырбай эле койсун. Тем более азыр цифровизация болду да. Бир кишинин үйүндө бир үйү болсо, өзү пенсионер болсо, аны тапшыртпагыла. Азыр мына баягы жакында мына Боронов первый вице болуп турганда да Эстонияга алып барып келдим да. Ошол жакта ал киши менен чогуу. Ал жерден көрсөтүштү. Мына механизм ГРС-РСте бир кишиде бир эле үйү, бир уюу болсо, аны декларация тапшырбасын налоговыйга. Ал өзү эле налоговый өзү алып эле өзү фиксация кылып койсун, болду. Мына бизде 30 жылдан бери салык төлөй турган бул милдет, конституция боюнча да. Милдетти аткарбай качкандар бар да. Ким көбүрөөк пайда таап атса, ошондон көбүрөөк салык чогултуп, анан колунда жокторго бериш керек да. Мына өкмөттүн функциясы ошо. Кайра өкмөт ошо контрабандисттерди коргоп, салык албай, кайра ошо олигархтардын партиялары менен парламентке келип алып, алардан көз каранды болуп, ошолорду коргогон үчүн улам революция болуп атпайбы. Өкмөт өзүнүн функциясын так аткарса, баарынан салык чогултуп, анан салыкты байларга чачыратпай, колунда жоктогуларга бере турган болсо, анда мына Скандинавия өлкөлөрүндөй жакшынакай өлкө куруп алабыз да. Азыркы жогорку кеңеште жүрүп аткан саясий процесстер жөнүндө сурайын деп турам. Жогорку кеңеш мурдагыдай негизги процесстер жүргөн жер эмес. Учурдагы чечимдер, иштер жогорку кеңештен сырткары жерлерде жүрүп атат. Жогорку кеңеш жөн гана ошол иштерди, ошол кадамдарды, ошол талаптарды ишке ашырып берген нотариуска айланып калды деген сындарды угуп атам менчи. Азыр чечимдер каякта кабыл алынып атат? Өкмөттө, президенттик аппараттабы же бир башка бир штабта чечилип атабы? Сиз айткандай, акыркы 10 жылы парламент тилекке каршы ошо деңгээлге жетип калды да. Ошо акыркы эле 10 жылда дейсизби? Андан мурун андай эмес беле? Андан мурун айрым учурларда же ошонун баягы келген нысандарга жарашабы, мына мен өзүм да 2000ден 2005ке чейин мыйзам чыгаруу палатасында болдук да, мынчалык деңгээлге жеткен эмеспиз да ал убакта. Мындай начар деңгээлге деп атасыз да? Ушундай деңгээлге парламенттен эч кандай көз карандысыз болгон ушу акыркы эле 10 жыл болуп калды да. Ага чейин дагы Кудайдан да коркуп, ошол жакта жүргөн инсандардан дагы коркуп дегендейчи, бизде мына Дооронбек Садырбаев бар эле, Турдакын Усубалиевич, Абсамат Масалиевичтер, ошол эле Адахан Кимсанбаевич, Өмүрбек Черкешевич болуп, биз бир топ ошол кишилердин тегерегинде такшалдык да. Анан президент такай келип турчу эле парламентке. Кайсы бир кыйыныраак, мына чек ара болобу, же болбосо дагы ратификация болобу, мына Аскар Акаев такай эле парламентте жүрчү да, ошо 2000ден 2005ке чейин. Эки палата болсо дагы өкөнө тең жетишип барып турчу да. Сестенип турчу, элдин сөздөрүн айтып, аны карап турушчу да. Балким ошондо мына 25% мыйзам чыгаруу палатаныкы партиялык тизме менен келаткан да. 2005-жылы ошондо Аскар Акаев эл үөлү кылып койгондо, балким өзү да качпайт беле деген оюм бар да. Бизде парламент күчтүү боюнча ошончо кете берет беле деп. Мына 2003-жылы биз атайын токтом кабыл алганбыз. Реструктуризация кумтөр болбосун депчи. Мына ошо токтомдордун инициаторлорунун бири мен болгом да. Кийин 2005-жылы революция болгондон кийин ошо токтомду алып чыгып, биз 17% акцияларын кайра кумтөрдүкүн алып келдик да. Азыр ошондой ситуацияны акыркы 10 жылда элестетиш кыйын. Бул ак үйдөгүлөр же болбосо ким чечим кабыл алып аткандар айтса, ошолор келип анан биз ошого каршы туруп бир чечим кабыл алдык деген болгон жок да. Ошондой эле мына 4 уголовный кодекстер боюнча реформалар.
дайнын таппай калдык да азыр. Мына бүт РПП деп коюп, азыр баары тең. Мына мыкты Юсупович Абдылдаев айткан. Биз бүт ар бир кишинин баарын азыр кылмыш иш козгоп, кыйнап жаман кылабыз. Силер туура эмес кылып атасыңар деп ошо киши жалгыз каршы берди. Биз а кишини колдойлу деп аракет кылдык, бирок өтүп кетти да баары тең. Азыр мына ушундай нерселер болуп кетти да. Анан бул боюнча айтып коюшум керек, бир жолу Жириновский Медведевти кайра премьер кылып президенттен кийин Думага алып келгенде эсимде бар да, айтты да: Владимир Вольфович, Дмитрий Анатольевич, вы всегда слушаетесь и слышите только ЛСПР, dedi да. А ЛДПР не слушаете, dedi. Мен айткандын баары туура, dedi да. Мына Зюганов айтса 10-1 туура, дейді. Калган правый, левыйлар бар, алар дагы 10-1 туура айтат. Бирок силер атайын мыйзам менен шайланган бизди укпай, мыйзамы жок, ЛСПР угасыңар, dedi да. Анан Путин баары эле карап калышты. ЛСПР эмне десе, лица, способствующие принятию решения, дейт да. ЛДПР деген партия менмин, дейт да. Анан тилекке каршы 30 жылдан бери биринчи президенттин жасап кеткен жумушу ушу болду. Ел шайлаган парламент эмес, парламент шайлаган өкмөт эмес. Же болсо жалгыз өзү президент өзү чечпей, ушу лица, способствующие принятию решений болуп кетип атат да. Мына ошондой болбосу үчүн мен президент аткаруу бийлигинин башында турсун да аткарсын деп атабыз. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр да. Министр иностранных дел эч ким болбой калган. Администрация президенттин заведующий чечет да. Минфин, Минэконом, Нацбанк эч ким болбой калган. Заведующий отделым чечет. Экөө жооп бербейт. Мына көрдүк да, кредиттин баарын алар алган, жооп бере турган Жантөрө Сатыбалдиев, Минфин, Минэконом ушулар кол койгондор кетип калды да. Баардык чечимдин баарын тигилер алып, парламентке дагы үстөмдүк кылып, өкмөттү да үстөмдүк кылып бүтүрүп койгон. Сапар Исаков отурат го. Ал эми как премьер-министр кетип калды да, как заведующий отделом. Аппарат башчы, аппараттагы неме бөлүм башчы катары дагы ТЭЦтеги неме келишимде. Ал боюнча сурак эле берди да. Кийин ал жанагы премьер болуп калгандан кийин анан жана исторический музей тияк биягы деп неметилип атат. Негизи ушундай боло берет да. Эгерде бир киши чечим кабыл албаса, анда ушундай боло берет. Ушул боюнча сурайын деп турам. Азыр парламентаризм жолун тандашыбыз керек деген топ экинчи тарапка карата кандай сынды айтып атат да. Президенттик башкаруу дегенде азыр айтылып атат, күчтүү президент, күчтүү аткаруу бийлиги болуш керек деп. Бирок президент жалгыз өзү жооп берет деп атышат, но эч кандай механизм жок президентти жоопкерчиликке тартууга депчи. Экинчи тараптын өкүлү катары сиз кандай аргумент айта аласыз ушуга? Бүгүнкү күнү тилекке каршы бир президентибиз отурат. Экөө качып кетти да. Бирөө 6 жылдын ордуна 3 жыл иштеди. Эң татаал, эң жооп бере турган, же Кыргызстандан безип качып кете турган бийлик бул ушу президенттик бийлик болуп калды да. Мына азыркы президент дагы айтып атпайбы, мен экономикага жооп берген эмесмин. Анда тиги палатадан сурабайсыңар, жогорку кеңештен. Же өкмөттөн сурабайсыңарбы депчи. Ушундай болбосу үчүн аткаруу бийлигинин башында турсун деп атабыз. Анан жанагы импичмент боюнча вопростор дагы парламентте калып атат. Мен жеке өзүм оюм боюнча, эгерде президенттик бийлик аткаруу бийлигинин башында турса, анда парламент күчтөнүш керек. Бул импичмент колунда болуш керек. Импичментти жазай турган генералдык прокурор парламенттин карамагынан өтүп шайланыш керек. Анан эсеп палатасы биякта болуш керек. Аткаруу бийлиги биягында да. Көзөмөл бул жерде болуш керек. Бирок экөөнүн ортосунда бүт элдин баары 30 жылдан бери жаза албай койгонубуз бул сот бийлиги да. Сот бийлиги парламентке дагы көз каранды, президентке да көз каранды. Эмне үчүн жанагындай чечимдин баары чыгып атат? Туура эмес чечимдер чыгып атат. Айрым соттордун арасында дагы туура эмес жана акча алган, тигиндей алгандар деле бар, бирок алар аз да. Бирок алардын айлаларын кетирген парламент менен президенттик администрация болуп атат да. Мына өзүңүздөр көргөндөй, биринчи, экинчи инстанциянын баарын администрация президент тандайт. Жогорку соттукун болсо, жогорку кеңеш тандайт. Анан бюджеттин баарын өкмөт карайт. Кадрдын баарын администрация менен жогорусу. Өзүлөрү эчтеке чечпей эле мыйзам берип койгонбуз. Анан мыйзамды оңдойн десек, мыйзам чыгара турган инициативаны дагы алардан алып салганбыз да. Ошондуктан биз эми бул өзгөчө капитализм курулуп атканда сот бийлиги көз карандысыз болмоюнча бир да экономикалык реформалар жүрбөйт да.
Мына биз ошо конституциялык кеңешмеде мен өзүм ой пикирлеримди дагы айтып, көпчүлүк ушуну колдоп атышат да. Көз карандысы сот бийлиги болсо, ошондо гана акыйкат орнойт да. Мына өзүңүздөр көрүп атпайсызбы? Трамп деле сот бийликтерине берип атат, албайт атпайбы? Алар прецедент түзбөйлү деп атат да. Анан кайра дагы кийин прецедент болуп кетпесин деп. Америка азыр сактап атат, аяктабай мындай бири-бирин тең салмактуу кыла турган механизм иштегенин көрүп атам. Андан мурун Альберт Гордон жеңе баштаганда, Клинтондон кийинчи, алар дагы чыр кылып шайлоодон кийин. Анан кайра голосту санай баштаганда менин эсимде 1 миллион 200 миңге чейин анын шайлоочулардын саны өтүп кеткен да. Бирок выборщиктердин чечими туура деп жогорку сот эки жолу силер шайлоодон өттүңөр деп, демократтар уткансыңар, болду жетет силерге деп чечим кабыл алып койгон. Анан республиканецтер башкарып кеткен да. Биз дагы ушул эркинде мындай бири-бирине тең салмактуу механизмди ишке киргизмейинче өнүгүү болбойт экен. Ушул эле демек шайлоо боюнча келсек, азыр парламенттик анан президенттик деп талашкандардын дагы бир тобу эмне деп талашып атышат? Биз азыркыдай партиялык тизме менен жогорку кеңешти тандоо, депутаттарды шайлоо Кыргызга мындай бир жукпай турган, аш болбой турган көрүнүш экен. Биз бир мандаттуу аймактардан шайлоо жолуна өтүшүбүз керек деп атышат да азырчы. Анан ошо бир мандаттуу шайлоо учурундагы сиздин окуяңыз мындай биздин эсибизде, элдин эсинде деп атам да. Кочкордогу окуя 2005 жылда болсо керек эле. Анан ошондой жолго өтчү болсок мисалы да, анда биз мындай аймактарда соттошуулардан башыбыз чыкпай бир мындай соттошуу өртүндө калбайбызбы мамлекет? Мындай коркунучтар дагы бар. Жалаң жанагы президенттик бийликтин коркунучтарынын бири, президент өзү башкарбай, аялына, күйөө баласына же болбосо баласына өтүп кеткен шопуруна ушундан биз сактанышыбыз керек да. Мисалы Кытайда инструкция дагы бар экен да. Мен сурадым да, кандай десем, айтат, эгерде бир жана особенно ЦК партиянын мүчөлөрү же болбосо политбюросунда бирөө мындай көбүрөөк ошого көз каранды болуп, ошонун сөзүн уга баштаса, аны бөлүп коет экен да. Үй бүлөсү болсо дагы бөлүп, алар өзүнчө катышып калат экен да. Ал киши өзү жеке чечим кабыл алыш керек экен да. Билесиздер да, мына Южный Кореяда атасы президент болгон, бирок өзүнүн подружкасын сөзүн уга баштагандан кийин аны да кетиришпеди. То есть ушундай механизмдерди киргизмейинче президенттик бийлик дагы акыры жаман менен бүтө турган көрдүк да. Ошондой эле жалаң бир мандаттуу шайлоонун негизинде дагы революция болду да. 2005 жылдын революциясы ошону менен болду. Эгерде 2005 жылы планы боюнча Аскар Акаев 25% кылбай, 2000 жылы 25 эле пайыз кылганда, 2005 жылы 50% кылып, бир мандаттуу окуруп, 50% аралаш кылып койгондо, балким өзү тынч кетип калып, азыр биздин арабызда жашап жүрмөк да. Ошондуктан эмкисинде азыр эми биринчи формуласы болду, эми акыркы чечим кийин конституциялык мына референдум боюнча президент же парламенттик болгондон кийин болот, бирок биринчи этабында 35 округ, анан 55-ти партиялык тизме тандасын деп атышат да. Мына ушундай аралашкан система болсо, региондордон да кыйын тың чыккандар келет. Алар партиялык лидерлерге көз карандысыз болот. Бирок партиялар дагы өзүнүн ордун жоготпосун деген ниетте ушундай экөө аралаша турган система сунушталып атат. Эми качан чечилет, аны да көрөбүз да. Кечээ 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо да ушундай болуу шансы бар беле? Сиз ошол баарына каршы деген бир топ иштеп атты да, баарына каршы добуш бериш керек депчи. Ошолорго аралаштыңызбы, аралашпадыңызбы? Жок, мен аралашкан жерим жок. Мен негизи эле саясаттан кичине алыстасамбы деген ой менен кийинки шайлоолорго катышпай эле өзүм эми баягы научный өзүмдүн илимий анан сабак берип ошол жака кетсем деген ниет менен кетип бараткам. Бирок баарына каршы дегенде орто жолдон бузулуп калды. Башында жакшы эле келе атышкан, орто жолдон бузулуп калганы, баарына каршы болсо шайлоо кайра кетет, анан кайра эле ушу партиялар кире берет экен деген баягы контрпродуктивный агитацияга ошого ишенип кетишип, анан токтоп калды го деп атам да. А так биздин Кочкордо
бизди 3 кишини сот менен алдырып салышкан, калган 2 кандидат калган. Бирок ошо 2 кандидатка караганда баарына каршы 67%-ды түзгөн. 14.632 киши келип баарына каршыбыз дегендиктен анда эмеде ошо жердеги округдагы шайлоо жараксыз деп табылган да. Дүйнө жүзүндө биринчи жолу жасалды. Андан кийин Арслан Малиев тоңдо жасаган. Ушу эки жерди көрүп туруп, Орусияда 2006 жылы против всех дегенде баарын алып салышкан. Анан жакында Совет Федерациянын жетектеп аткан айым айтып калды, демократиянын жетишкендиги биз каршы баарына каршы дегенди киргизсекпи деген оюбуз бар депчи. Мен ойлоп атам, эгерде баарына каршыга бүт Кыргызстандын масштабына жасаш үчүн аябай чоң саясий күч дагы, финансылык ресурстар да керек. Бирок ар бир округда бул калыш керек сөзсүз түрдө. 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодон алдын партиялар өздөрүнүн курултайларын, съезддерин өткөрүп, анан ошол жерден ага чейин мындай аңыз кеп катары айтылып келип атса, ошол курултайлардан көрүндү да ким каякта экеничи. Ошол маалда сиз Мекеним Кыргызстан партиясынын съездине бардыңыз, анан сөз да жүрүп атты, сиз да ошол партияга кошулат деп, бирок кошулбай калдыңыз. Эмнеден улам болду? Мекеним Кыргызстандын өкүлдөрү экономикалык программаны мындан ары кандай кылсак, анткени экономикада көрсөткүчтөрдүн баары абдан начарлады да. Мына быйыл $350 миллион карыз калып, коронавирустун убагында то бюджетти жаба албай калдык да. Пенсия пособияны эле жаптык, зарплатаны. Эмдиги жыл кандай болот, Кудай өзү билет да. Биринчи жолу пенсиялык фондду мына 2 миллиард сом менен дефицит менен жаптык. Баягы айткандын оозу жаман, өзү жаман, көргөндүн көзү жаман кылып, мен 10 жыл мурун эле айткам. Ушу экономиканы карап койгулачы десем эле, президенттер эптеп садага чаап эле улам бир премьерди. Ар бир премьер жаңы эле түшүнөйүн дегенде кайра отставкага кетип атып, ушу кепибизди кирдик да. Жана президент аткаруу бийлигинин башында турсун деп атканым да ушу да. Анан ошонун негизинде экономика боюнча кандай дейсиз дегенден мен программасын жазып бердим да. Анан сиз дагы барасызбы деп аткандан мурунку президент менен да акылдашканбыз. Мен айттым, эгерде мени чакырып, мен дагы парламентке бара турган болсом, керек болсо мен айткандарым аткарылса барайын. Же болбосо тынч эле лекцияны окуп жүрө берейин депчи. Анан ошо съездде баягы мурункудай так айтылган жок, эмелердин баары таң. Анан сүйлөшүп көрсөк айтып калышты, мен президент ошондой деген чечим кабыл алды, сизге мындай номер асты жакта жок окшойт. Анан арт карак деле коюп койбойлубу депчи. Анан айттым, эми ушунча жыл жүрсөм, фамилиям болгон фамилиямды аракет кылып жүрсөм, балдарыма чыдап кетейин деп. Арт жагына койбой эле койгулачы, анда да Кудайдын бергенин көрөрбүз деп, анан барган жерим жок да. А так мен ошо программаларын жазып көрүп, ошо кайсы бир саясий күч болбосо дагы экономика менен алек болсун деп баргам да. Президенттин ошондой партиялардын ишине кийлигишкенге акысы жок болчу да. Жок болчу да. Биз дагы мындай да, азыркы иштеп аткан конституция боюнча президент тышкы саясат менен алек болгонго акысы жок. Парламентке киришкенге акысы жок. Экономикага киришкенге акысы жок. Бирок көрбөдүк, ошонун баарын бузуп эле ал киришип кеткен да. Анан президент өзү баарын бузуп аткандан, конституцияны бузгандан кийин калгандарды кичинеден бузабыз деп атып, мына ушуга алып келдик да. 4 октябрь жөндөн жөн эле чыгып калган жери жок да. Мына ошол эле Өмүрбек Черкешев конституцияны жазып койгон. Конституцияга исчерпывающий полномочия президента деп жазып койгон. Анан өзү кийин юридикалык эмес ыкмалар менен кайра президентке бийликтин баарын алып барып берип койгон да. Мына ошол экинде мүчөлүктөрдүн негизинен ушунун баары чыкты да. Кийин биз билдик, ошо биримдикин дагы, меникин, Мекеним Кыргызстандыкын дагы биз президент менен баарын такташып чыкканбыз деп атышат. Эми бирок Сооронбай Шарипович менен андан бери жолуга элекмин да. Билип коюш керек да. Негизи аралашпай койсо, балким 6 жыл президент боло бермек да. Дагы элдик толкундоолордон кийинки күндөрү Акылбек Жапаровго байланыштуу ошо бир ферма өрттөнүп кетти деген сөз болуп, видео, фотолор чыкты да. Ал күнү сизге бир мындай тиш кайрап жүргөндөрдүн аракети болду. Ал жерде эч ким жабыр тарткан жокпу? Жок, ал жерден жабыр эч ким тарткан жери жок. Биздин үй бүлө атайын бак тиккенбиз. Ошо бакта жыгачтан үй койгонбуз да.
Анан ошо жыгачтагы үйгө өрт коюп кетишкен. Азыр кылмыш иши козголуп, ошонун үстүндө иликтөөлөр жүрүп атат. Аны да Кудайдан көрөбүз да. Негизи 10-жылы дагы ошондой кылышкан. Мен келинчегимдин складтарына кылган. Анда дагы биз билгенбиз кимдер экенин. Кийин ошо бийликке келгендердин арасынан кийин бизге да информациялар берилди. Бирок 1-2 жылдан кийин алар да кармалып соттолгондор болгон да. Анан эми ал мындай чоң опол-топол жерде ушундайлар болот экен да. Мурунку президент баарын тең мына парламенттагы баланча сөз менен айтып, өзү болсо эң чоң мультимиллиардер, калгандын баары бүт коррупционер, уурулар деп айтып атып, ушул деңгээлге жеткизип койду да элдичи. Анан бул жерде мен элди күнөөлөш болбойт, бирок мындан ары тарбиялаш керек да. Бул байлык деген, же болбосо менчик деген атадан балага эле өтүш керек. Эгерде жанагы талкалап өрттөрү бере турган болсок, акыл эстүү колунан келе турганын баары сыртка чыгып кетет да. Азыр мына жакында мен жолуктум, 100дөн ашык компания бар экен. Бизнес сборная деп коет экен. Аскар Салымбеков ошо арасында бар экен, тренер болуп жүрөт экен. Анан ошолор айтып калышты, биз опрос кылсак 70 компания, Кыргыздын 100 мыкты компаниясы 63 000 кишиге орун берет экен да. Ошонун 70-и кетебиз деп кетип атышат дейт да. Бөлөк өлкөлөрдүн баарына кетип атабыз. Бизге да кол салуулар болду, биздикин дагы талап кетти, өртөп кетти. Биз андан көрө бөлөк жакка кетебиз деп атат да. Бул кара криминалдык күчтөрдүн күчөп кеткенин көрсөткүчү да. Ким билет, бул криминалдар дагы экономика өссө дейт да. Анткени ошол жерден акча тияктан бияктан акча таап тынчыраак болсо деген ой болуш керек деп мен ойлойм да. Анткени криминалдар Японияда деле бар, Америкада деле бар. Бирок жанагы айрым бир элдин катмарларын туура эмес колдонгон саясатчылардын көбүрөөк күнөөлөрү бар да. Садыр Жапаров тууралуу сурайын деп турам. Ал киши бийлик башында турган кезинде сизди кеңешчи кылып алып, анан кийин ошол боюнча бир мындай кескин бир сындар айтылып, кайсы бир адамдар тарабынан, анан кийин мен 3 күндөн бери кеңешчимди таппай атам деп элди жылмайткан да. Анан ошол боюнча кеңешчиликтен кетип калдыңызбы? Эмне болдуңуз? Дагы деле иштешип атасызбы ал адамдар менен? Кеңеш берип атам деген сөздү кеңешчи деп же мен туура эмес айттымбы, же мен туура эмес түшүнүп алыштыбы? Биздин баягы вице-спикер дагы айтып калбадыбы? Сиз дагы мурунку премьерге деле кеңеш берип жүрбөдүңүз беле, же кеңешчи болуп деген ушул жерден сөз кетип калган да. Атак коомдук мен ким сураса кеңешин баарын берип жүрөм да. Ошондой эле Садыр Нуркожоевичке деле азыр мына макроэкономикалык жактан бюджет боюнча баягы эми 1 эмес 2-3 революция болуп кетпеди. 10-жылы деле Роза Исаковна чакырып, Акылбек Өсөнбекович биринчи революцияда чогулдук элек. Азыр эми экономикалык ситуация татаал. Өзүңүздүн ойлоруңузду айтып берсеңиз деп дагы кеңеш сураган да. Ал эми мага кескин түрдө сын пикирлер эми СДПКнын акыркы лидерлери, аны түптөгөндөрдүн бири өзүммүн. Ушундай болуп калды да. Азаттыктан мен Букинисте жүргөм, китеп алып жүрсөм, камера менен келип эле мындай күтүүсүз студияга тияк бияк деп айтпай эле камера менен келишти да, айтып эле анан жанагыны көрсөтүп калышты да. Жанагы жигит айтып аткан экен. Анан мен баягы ойлогон биринчи орусча ойлоносуң да, баягы слон и моська деген атайын эме бар эмеспи? Стихотворениябызчы. Анан ошону мындай пример келтирем деп неудачно кыргызчага которуп алып, анан ошондон кийин бир топ сын пикирлердин баары кетти. Өзүм дагы бир топ өзүм уялдым. Сөзсүз түрдө бул туура эмес, анткени мен деңгээлимдеги киши андайга барбаш керек эле да. Бирок экинчиси азаттык дагы бул эми өзүнчө ток-шоу эмес да. Туурабы? Анан аларга дагы бир топ капа болдум. Алар да өзүнүн кечиримин сурап, кийин эртеси күнү уже передача чыккандан кийин бир жарым сааттык индивидуальный эксклюзивный интервью беришти. Мен ойлоп атам, эми средства массовой информация дагы объективдүү түрдө берсе, анан ток-шоу болсо өзүнчө эми андан эч жака качып качыла албайбыз да деген таризде айтып атам да. Анан ошондуктан кайсы чечим кабыл албасын, өлкөнүн жетекчилери, премьер болобу, спикер болобу, бул элдин кызыкчылыгы үчүн чечим кабыл алат да. Мен эч качан андай чечимдердин бирөөнө дагы капа болуп көргөн эмесмин да.
Просто адамдык намыска тийишип, үй бүлөгө тийишпеш керек. Мына 2017 жылы дагы кылмыш ишин козгоп, анан менин келинчегим асыла башташкан. Азыр дагы ошондой попыткалар болуп атат. Мен үй бүлөм асылыпчы. Мага асыла берсин. Бир жолу биздин дагы кудулдарыбыздын бирөө чыгып айткан, ошо Акыл Байкемдин оюна, анан боюна асылбай эле койгулачы, асылсаңар коюна асылгыла, үй бүлөсүнө эмне асыласыңар депчи. Мен келинчегим акыркы эле 6 жылда 680 миллион сом салык төлөдү да. Эгерде 17 жылы салык төлөбөгөнү далилдене турган болсо, ошондо эле камамак да баарыбыздычы. Анан бүт чиновниктердин үй бүлөсүнөн эң көп салык төлөгөн биздики болгондон кийин анан дагы тийишпей калышты да. Ошол эле МИС боюнча 200 миллиондун бир тыйынын да көргөн эмеспиз да. Анан ошонун баарын далилдеп чыгып, мен ошо сууда берип атканда министр экономика болчумун. Мен каршы чыктым. Аны жөн эле премьердин распоряжениясы менен Минфин, Минюстка кол койдуруп берип коюшкан да. Ошондо кыйнап эле берип койдуңуз? Жок, мен эконом болгом да. Мен аякта вообще жок болчумун 2009 жылы. Мен бирде жеринде участвовать эткен эмесмин да. Анан тилекке каршы саясатта ошондой болот экен, саясий оппоненттерине ошондой ыкмаларды колдонот экен да. Анан азыр дагы мындай премьер шайланат, же болбосо парламент шайланат, же президенттик шайлоо болот дегенде эле баары эле атаковать этип калышат да. Мен буга деле көнүп калдым, бирок мындан аркысы эми жакшылыкка кетсин деп атам. Ошо 200 миллион сууда берилген компания боюнча анын кожоюндары офшордук зонага катталган компаниялар дагы ал ошо Жапаровдун үй бүлөсүнө тийиштүү деген маалымат жок. Эми тийиштүү болсо изилдөөлөрдүн сиз айтып атасыз 2%. 2,6%. Мына 17 жылдагы мына СНБ менен АКСтер дагы далилдеп чыкты да. Ошондуктан ал жердеги инвесторлорду таанып билип жүргөндүктөн баары тең ушундай деп айтып атышат да. Анан эми калганын дагы көрөбүз. Азыр эми баягы следствиясы жүрүп атыптыр, алар да көрсүн. Эгерде күнөөсү болсо, күнөөсү бар адамды баары камалыш керек да. Андан тышкары мен дагы жолу айтып атпайм, мен келинчегим конфет сатчы. Биз бензин саткан жерибиз жок, арак саткан жерибиз жок. Бүт салыктын баарын төлөйт да. Мына 3 жыл мурун контрабанда көбөйүп кетип, баарын токтоттук да. Мына контрабанда деген азыр рак оорусу экономиканын. Официалдуу түрдө эч ким иштебей калды. Ар бир контрабандисттин артында укук коргоо органынын полковник, бар калкалоочуларынын баары бар. Алар салык төлөбөйт. Мына азыр ошонун эсебинен биз пенсия төлөй албай кала турган болуп атабыз, зарплата төлөй албай калабыз. Коронавирус менен аларга да жардам беришибиз керек. Бул экономиканын эң чоң угрозасы бул салык төлөбөгөндөр да. Мына азыр эгерде ошо системаны жок кылбасак, мен билем муну кантип жок кылганын. Мен ошону жок кылган үчүн 2005тен 2007 жылга чейин 3 эсе бюджеттти көтөргөм да. 16 миллиарддан 48 миллиардга көтөрүп, 4 миллиард бизде профицит болуп, улуттук банкта акча турган. Биз Камбар ата 2-нин бүт жумушчу 8 миллиардга жакын акчасын биз өзүбүздүн бюджет менен курганбыз. Анан ошондой мүмкүнчүлүктөр бар да. Бирок мен ошо системанын баарын сунуштап, саясий чечим кабыл алына турган болсо, бүт байлардын баары акча төлөйт да. Биз системаны фискалдаштыра албай атабыз да, цифровизацияны киргизбей атабыз. Эгерде ушуну киргизе турган болсок, анда киши билинбей эле акчанын баары товардын эсебинен келген тыйын товар саттыбы казынага ошол күнү эле түшө берет, анын чөнтөгүнө түшпөйт. Бүгүнкү күнү биринчи бизнесмендердин чөнтөгүнө түшүп калып атат, анын алгы бергиси келбей калып атат да. Биз ошого макул деп коюп атабыз. Милдет кылып берип атат анын. Милдет кылып берип атат. Милдет кылып, ал милдет эмес, ал анын парызы да. Милдети ал конституция боюнча да. Мына азыр ошо системаны киргизе турган болсок, мен айтып атам, биз өткөндө айттым, эмдиги жылы ушу фискализацияны киргизсек, тайкелерибизди кууп жетебиз, тажиктерди 2 миллиард 400 миллион доллар чогултабыз. Азыр 1 миллиард 700-тün тегерегинде эле. Бир эле жылда ошончого жеткизсек болот. 2022 жылы Арменияга жетели деп атам. Алардыкы 3 миллиард, 3,5 миллиардга жеткизди да. 3 жылдан кийин биз Грузияга жетели деп атам да. Аныкы 6 миллиард долларга чогултуп атат. Эгерде 3 жылда 6 миллиард чогултуп бере турган болсок, элдин баары салыгын баарын татынакай төлөсө, сот бийлиги көз карандысыз болуп, атадан балага менчик өтүп атса, анда биздин экономика өнүкпөгөндө ким өнүгөт? Мен деле ошо контрабанданын баарын кызып, элдин баарын салык төлөтө баштаганда Минфинден бияка жылдырып коюшту да. 2007 жыл, 2008 жыл.
Минэкономго жылдырып койду. Демек ал өлкө башчыларына кереги жок да. Эми ошон үчүн мен ойлонуп атам, азыркы өлкө башчынын айласы жок мындан башка да. Анткени убакыт астыда такыр эле жок да. Мына өткөн убакыт 6 жыл деп атты, 3 жылда бүттү да. Эгерде экономика оңол болсо, саясий кризистен 6 айда, 7 айда, 1 жылда чыгып кетсек болот. Азыркы экономикалык кризистен биз 5 жыл, 3 жылдан барып араң чыгабыз да. А элдин чыдамы кетпейт. Ал бир жолу саясий топтор мына 5 миң, 10 миң киши чыгып алат, шайлоочулар бир кайсы бир наразы болуп бирдемелерге. А бүт жапырт кыргыз эли чыкса эмне болот? Мына ошону ойлонушубуз керек. Ал кайра кирбейт. Кыргыз эшикке чыгып атка мингенден кийин кайра кирбейт экен дүйүнөчү. Чабып келмейинче. Бир чаап келмейинче, бирдемени жайламайынча, өрттөмөйүнчө, илгерки бирдемелерибиз калып калган окшойт да. Кыргыз үйүнөн чыгарбаш керек экен да. Чыккандан кийин пенсия пособие зарплата бербесең чыкпаганда каяка барат? Дамаск жөнүндө көп сөз айтылат. Сиздикиби ошол отель? Жок, Дамаскта дагы баарын текшеришкен. Убагында инвесторлорду чакырганда мен катышкам. Ошол эки анан баягы финансовый источниктерин баарын тең текшерип карап чыгышты. Кредитке бир 5 миллион доллар кредит алып, анан Кыргызстан тараптан дагы финансовый соинвестор болгон. Бирок мунун баары чет мамлекеттен өзүнүн компаниясы келип эйлик кылат да. Силерге тиешеси жок? Жок, тиешеси жок. Такыр тиешеси жок. Эми таптакыр тиешеси жок деп айта албайм, айтпадымбы, жанагы биз келип, ошолор келип Кыргызстанды тандайбыз деп атканда переговорлорго катышкам да башында. Сиздин экономикалык мүмкүнчүлүгүңүз, билимиңиз канчалык колдонулуп атат Кыргыз өлкөсүндө? Тилекке каршы азыр эгерде 100% десек, бир 10% эле колдонулуп атат да. Сиз ошондо эмне үчүн мындай негизи жогорку демеде эшелондо болуп атасыз. Бирок эмне үчүн ошо аткаруучу, чечүүчү деген звенолорго жетпей жатасыз? Сизде саясий амбиция жогорураак болгондон кийин бийликтеги адам менен мындай неме келише албай калып атасызбы? Эмне болуп атасыз? Мисалы өкмөт башчы болгонго. Баары тең эле өкмөт башчы кылбай сени деп калышат да, эткенден кийинчи. Ошо Курман Салич Бакиев дагы бир арманын айткан экен, бир журналист барганда. Бир эле өкүнөм, ошо Акыбайды премьер кылып алсам, жанагындай тариф-марифтердин баарын көтөрбөй, экономика ирети менен кетет элем деген бир эле арманын уктум деп мага айтып келди. Чынбы калппы билбейм да. Анан кайсы премьерине жолукпайм, баары эле айтат да, Акылбек Зөмек, сиз айткан жазай бергенде бун отставкага да кетмек эмес экенмин, экономиканы да оңдомок экенмин дейт да. Азыркы саясий жетекчилерге дагы айттым. Эгерде мен айтканым туура десеңер, аткарсаңар, анда сиздерге акыл насаатымды айтайын. Же болбосо мен лекцияга барып эле өзүм студенттеримди даярдай берейин. Мен убактым орду менен келишпей атат окшойт да. Бир да президент мени жок деп айткан жок да. Зооронбай Шарипович да айтты, туура Акбай, сеникин жазаш керек, кичине кое турчу. Алмазбай Шаршенович менен 93-жылдан бери билем да. Мен өзүм жазайм дейт да. Мен айттым, өзүңүз жазасаңыз жазайсыз, мен сизди билем. Бирок Икрам Сатарович жаза албайт. Сапарыңыз жаза албайт. Жаш, көргөн жок, эчтекени билбейт. Ыкмаларын билбейт. Өзүңүз жаза аласыз. Бирок сиз эс алам деп атпайсызбы? Десең, жок, мен жасатам дейт да. Мына ошентип атып эле мен билем, өзүм билем деген бир таризге чыгып алышат. Андан кийин баары жакшынакай деп эле реалдуу түрдө экономиканы карабай калып атышат да. Ошон үчүн экономика жетим болуп калды деп атпайм, каралбай калды, таптакыр эле депчи. Азыр болсо эми такыр айлабыз жок да. Мына 350 миллион долларды бүт баарынан жалдырап атып карызга алдык да. Анан эми каяка барабыз? Алардын деле берем деген шайы жок. Бүт экономиканын баары жабык болуп атпайбы республика боюнча, туурабы? Мына ошондуктан мен ойлоп атам, азыркы келген бийликтегилер, парламенттегилер дагы баары тең туура чечим кабыл алып, инстинкт самосохранения баарынан күчтүү да. Ошонун негизинде астыга жылып кетебиз го деп атам да. Дагы мен жыйынтыктоочу суроом деп айтсам болот. Сиз азыр президенттик башкаруу формасына кетсек деген топ тарапта турган адамсыз, саясатчысыз. Анан кайра илгеркидей Акаевдин, Бакиевдин заманына кетип калабыз дегендей бир коркунуч, кооптонуу, ошого мен жоопкерлердин бири болуп калам деген тынчсыздануу барбы сизде азыр? Тынчсыздануу сөзсүз түрдө бар да. Бир эмес экөөнү көрдүк да бизчи. Көргөндө дагы кайсы учурларда көрдүк. Бийликти Кудай берсе, эл шайласа, өзүнүн бийлигин бөлөккө бирөөгө түртүп койгондон да.
Анан ошондон Кудай сактасын деп атам да. Туурабы, туура эмеспи, өзү чечим кабыл ала берсе, баягы 6 миллион эл өлөйт да президент. Жөн эле киши депутат же болбосо жөн эле киши президент болуп калбайт. 6 миллиондун кызыкчылыгы үчүн кадамдарга барып кете берет да. Жок, анан жанындагы эле же Кудайдын назары түшпөгөн, же эл шайлабаган эле кишилер болсо, алар өзүнүн чөнтөгүн ойлойт, өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт. Анда ошондо биз тас кейпибизди кийебиз да. Мен ушул гана коркунучтан коркуп атам да. Ошондуктан Конституциялык кеңешмеге да барып катышып, ушуга противовес жасайлы деп атам да. Рахмат, Акылбек байке. Көп убактыңызды алдык, бирок биздин тынчыбызды алып аткан суроолорго жоопторду алдык. Ишиңизге ийгилик. Анан ошо өзүңүз айтып отурган ойлор, пландар, сунуштар кайсы бир күнү ишке ашып, мамлекетке бир пайдасын тийгизет деген ниеттебиз. Чоң рахмат. Сизге да рахмат. Ушун менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер Акылбек Жапаров мырза менен маегибизди supertv.kg сайт аркылуу көрө аласыздар, же болбосо YouTube'дагы жаңылыктар Супер ТВ, ошондой эле Супер ТВ каналдарынан көрө аласыздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар.